Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиздер менен Васая Расул, пайгамбарыбыздын насааттары аттуу китептен сабак улантабыз. Бүгүнкү токтолуп өтүүчү хадисибиз бул 44-чү хадис. Бул хадистин негизги темасы зикирдин пайдалары тууралуу айтып берет. Жана ошондой эле жүрөктөрүбүздү гафилеттен ойготуп, ар дайым Аллах Тааланын зикиринде болууга бизди чакырат. Жана ошондой эле биз кандай абалда болбойлу, дүйнөгө же дагы башка нерсеге алаксып кетпестен, ар дайым ушул зикирге гана байланып, жүрүүбүзгө кызыктырат. Бул хадис Абдуллах ибн Буср радияллаху анху, Абдуллах ибн Буср, Аллах андан разы болсун, айтат: "Анна раджулан кала я Расулуллах". Bir Arabi kişi gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soradı deyip: "Ey Allah'ın elçisi, inne şaraiyel İslami kad kethurat aleyye, fe akhbirni bi şeyin eteşebbesu bihi." Allah'ın elçisi, İslam'dın amalları mağa aябай көп tıkılıp kaldı deyip. Ben alарды atkarudan alsız bolup kaldım. Mağa ушундай bir amal үйрөтүңүз, жеңил болгон амал болсун дейт. Ар дайым таштабай аткарып жүрө турган болсом, ошо исламдагы бардык амалдардын соңуна эргеше турган болоюн. Шундо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кала: "Ла язалу лисанука ратбан мин зикрилlah." Тилиң ар дайым Аллах Тааланы эстөөдөн кургабай турсун дейт. Бул хадисти имам Тирмизи чыгарган жана бул хадис сахих деп алымдарыбыз наам берген. Эң урматтуу мусулман бир тууганым, бул хадиске дагы тереңирээк келе турган болсок, бир араби киши келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурап атат: "Ey Аллахтын элчиси, мен карылык жашына барып калган себептүү дейт. Исламдагы көп нафил ибадаттар аткара албай калдым. Алым жетпей калды дейт. Анткени исламда аябай нафил ибадаттар көп экен, ошолорду мен аткара албай калдым. Мына ошолорду аткара албай калгандыгым үчүн алардын соогуна жетпей калам. Ушундай чоң сооктордон кур калып жатам деп, ушундай жүрөктө бир кайгырып атам. Мага бир жеңил амал үйрөтүңүз, ошол амалды таштабай аткарып жүрө турган болсом, ошол сооктордун баарына эргеше турган болоюн" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Сен ар дайым Аллах Тааланы эстеп жүргүн" дейт. Бассаң дагы, турсаң дагы, кандай абалда болсоң дагы Аллах Тааланы эскерип, зикир кылып жүргүнүң, мына ошондо сен бардык нафил ибадаттардын соогуна эргешесиң дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, ислам динибизде зикирдин фазилеттеринен зикир садака бергендин, ажылык кылгандын, умра кылгандын, жана ошондой эле бирөөлөргө жардам бергендин, ороза кармагандын, намаз окугандын, жана башка денелик ибадаттар болсун, же мал менен аткарылган ибадаттар болсун, ушунун баарын ордун жаап кетет. Бул тууралуу келген хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кедей кишилер келип сурайт: "Я Расулаллах, захаба ахлу тусур би даражатин." Байлар бизден озуп кетиштири. "Юсаллуна кама нусалли." Алар биз окугандай эле намаз окуйт. "Ва ясумуна кама насумун." Биз ороза кармагандай эле ороза кармашат. Бирок лаху фадл амвалихим. Алардын мал дүйнөсү бар. Яхджуна биха ва я'тамируна ва южахидуна. Алар ошол мал дүйнөсү менен ажылык кылышат, умра кылышат, жана Аллах жолунда жихад кылышат. Биз мал дүйнөбүз жоктугубуз себептүү умра кыла албайбыз, ажылык кыла албайбыз, жихад кыла албайбыз дейт. Алар бизден сооктон ашып кетти деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга арыздан берген кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ала уаллимукум шай'ан тудрикуна биhi мен сабакакум ва тасбикуна биhi мен ба'дакум." Силерге ушундай амал үйрөтүп коеюнбу дейт. Ошол амалды аткара турган болсоңор, силерден озуп кеткендерге жетип барасыңар дейт. Жана силерден кийинкилер силерге жете албайт. "Вала ахадун якуна афдал минкум илля мен санаа мисла ма санаатум." Силерге эч ким соокто жетпейт, бир гана силер мен үйрөткөн амалды жасаганды гана жасай турган болсо, мына ошолор силерге жетет дейт. Ошондо
Қолы бәлә, я Расулаллах, жаңағы кедей кісілер, я Аллах нетсе үйретіңіз дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тусаббихуна ва тахмидуна ва тукаббируна хальфа кулли салатин. Әрбір парыз намаз оқығаннан кейін 33 жолы субханалла, 33 жолы альхамдулилля, 33 жолы Аллаху акбар деп айтқыла. Ошонда сілер азыдық қылғандың, умра қылғандың, Аллах жолында жихад қылғандың соғына жетесіңдер деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйретеді. Ошондан кейін жаңағы кедейлер қайрадағы пайғамбар саллаллаху алейхи келешеді дағы, я Расулаллах, сен үйреткен амалды жаңағы байлар дағы жасап бізге жетіп алышты дейді. Дағы башқа амал бар ма деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам залика фадлуллахи ютихи ман яша. Әлбетте бұл Аллах тағаланың фазилеті, Аллах тағала бұл байлықты өзінің қалаған адамдарына беріп қояды дейді. Демек, құрметті мұсылман бір туғаным, бұл жерден біз біле тұрған нәрсе, зикір қылыштық, бұл ораза қарманғандың, азыдық қылғандың, және Аллах жолында жихад қылғандың соңына жеткізеді екен. Ошондой да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам башқа бір хадистерін айтады. Мен қала фи яумин мията марратин. Ким бір күнде 100 рет төмендегі тәсбихті айта тұрған болса дейді. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير деп айта тұрған болса, ал 10 қолды азатқа шығарғандың соғын алады дейді. Башқа бір хадистерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ким 100 жолы Аллаху акбар деп айта тұрған болса, 100 жолы альхамдулилля деп айта тұрған болса, 100 жолы субханаллах деп айта тұрған болса, анда ал Аллах жолына 100 ат садақа бергендей, жана ошондой эле 100 төө, жана ошондой эле 100 кулду азат кылгандай соопко ээ болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге баяндап берген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул зикир кылыштык, садака бергендей, ораза кармагандай, жана ошондой эле Аллах жолуна ушундай жардам бергендей соопторго жеткирет экен. Жана ошондой эле дагы Абдуллах ибн Масуд айтат: لأن أسبح الله تعالى تسبيحة أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. Мен қанша динар садақа қыла тұрған болсам дейді, мына ошоның санындай Аллахтан тәсбих қылыштығым мага сооп турак дейт. Мындайча айтканда, Аллах жолунда 10 жол динар садақа кылгандан көрө мен 10 жолу тәсбих айтканым мен үчүн сооп турак деп Абдуллах ибн Масуд айтат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, biz Аллах жолуна садақа кылууга, же дагы башка нафил ибадаттарды аткарууга кудуретибиз жетпей турган болсо, biz тәсбих кыла турган болсок, Аллах таала мына ошол нерсенин соогун бизге берип коёрат экен. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул зикирдин пайдаларынан Аллах таалага шүгүр кылуу эсептелинет. Шүгүрдүн эң башаты бул зикир болуп эсептелинет. Муса алейхиссалам Аллах таалага кайрылат: Робби код анамт алейя катиран. Аллах, мага өтө көп неаматтарды бердиң дейт. Эми мага ушундай бир амал үйрөткүнүң, мен сага көп шүгүр кылайынчы. Кантип сага шүгүр кылам дегенде, Аллах таала айтат: Кала узкурни касиран, фаин закартани касиран, факад шакартани касиран. Мени көп эстегин дейт. Эгерде мени көп эстей турган болсоң, анда сен мага көп шүгүр кылган болуп эсептелинесиң. Иннаситани факады кафартани. Эгерде мен зикир кылбай, мени унутта калтыра турган болсоң, анда мен берген неаматтарга сен куфурчулук кылган болуп эсептелинесиң деп Аллах таала Муса алейхиссаламга ушинтип айтып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул зикир кылыштык Аллах таала берген неаматтарга шүгүр кылуундагы ордун өтөт экен. Албетте зикир кылыш дегенде бул бир эле субханалла, альхамдулилля менен чектелбейт. Балким зикир кылыш дегенде кээ-бирки важип болгон зикирлер бар. Бул кайсыл дегенде 5 вакыт намаз, бул да чоң зикир болуп эсептелинет. Намаз да бул зикир. 5 вакыт намазды калтырбай окуп жүрүштүк, бул зикир. Аллах таала буйруган дагы башка парыздарды орундап жүрүштүк, бул зикир. Жана ошондой Аллах таала тыйган арам иштерден тыйылып жүрүштүк, бул эң чоң зикир болуп эсептелинет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул зикирдин пайдаларынан инсанга ибадатка күч кубат берет. Инсанга ибадатты жеңилдетип берет. Инсанга ибадаттагы лаззатын тарттырат. Жана ошондой эле инсандын денесине дагы, дүйнөлүк жумуштарына дагы
инсанға күч-қуат береді. Бұға дәлел Фатима енеміз ошол үй жумуштарында аргандай жанагындай кол тегирмен менен ушинтип будайды тартып кыйналат. Жана үйдөгү кызматтардан кыйналып калган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип ушундай бир андан бир чогуу сурап келет. Мына бир кул сурап келет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сен үйүңө бара бергиле, мен кечинде барам дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келет дагы ага айтат: мен сага ошол кулдан, чорудан да жакшыраак нерсе үйрөтөйүнбү дейт. Эгерде ошону кыла турган болсоң дейт, бул сен үчүн ошол кулдан дагы чорудан да жакшыраак болот дейт. Эгерде уйкуга жаткан келе турган болсоң, анда 33 жолу Субханалла деп, 33 жолу Алхамдулилля деп, 34 жолу Аллаху акбар деп айтып жатканың, ушул сага кулдан дагы жакшыраак болот дейт. Демек, жатар алдында дагы бул тасбихти айтып жүрүш керек. 33 жолу Субханалла, 33 жолу Алхамдулилля, 34 жолу Аллаху акбар деп айта турган болсо, бул инсандын денесине күч-кубат берет. Жана ошондой эле инсандын дагы башка ибадат болсун же дагы башка дүйнө иштери болсун, ошолорду аткарууга инсандын ошондой бир сергек болуп аткарууга инсандын күчүнө дагы күч кошулат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул зикирдин пайдасынан бул инсандын күнөөлөрүнүн төгүлүшүнө, күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө эң чоң себепкер болот. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул зикирдин пайдаларынан инсандын бул дүйнөдө анын жүзүн нурдуу кылат, жүзүн жарык кылат. Жана ошондой эле дагы аны кабырда аны нурга бөлөйт. Анын кабыры нурданат. Жана ошондой эле дагы кыямат күнүндө Аллах Тааланы көп эстеген инсандар бейишке булар күлүп киришет дейт. Бейишке кирүүсүнө эң чоң себепкер болот. Мына ушу менен урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбызды кыскача жыйынтыктайбыз. Сабактан алынчу пайдалар: Аллах Тааланы көп зикир кылып жүрүш керек экен. Эгерде биз нафил ибадаттардан, нафил орозо кармоодон же дагы башка ибадаттарды аткаруудан алсыз болуп аткан болсок, Аллах Тааланы көп зикир кыла турган болсок, бассак турсак, Аллах Тааланы эскерип жүрө турган болсок, биз ушундай нафил ибадаттарды кылды деген дагы соопторду ээ болор экенбиз. Жана дагы биздин күнөөлөрүбүздүн төгүлүүсүнө себеп болот экен. Жана биздин жүрөгүбүздүн нурдануусуна, жана биздин жүзүбүздүн нурдануусуна, биздин кабырыбыздын нурлуу болуусуна дагы бизге эң чоң себепкер болот экен. Жана дагы урматтуу мусулман бир тууганым, ибадат кылган кезде дагы көп зикирге байлана турган болсо, мына ошол ибадат эң сооптуу эсептелет. Пайгамбар саллаллаху келип сураганда, мечиттеги намаз окугандар эң жакшысы ким дегенде, Аллах Тааланы эң көп эстегендери дейт. Жана ошондой эле орозо кармагандар эң жакшысы ким дегенде, Аллах Тааланы көп эстеп орозо кармагандары дейт. Жана ошондой эле ажылык кылгандар эң жакшысы ким дегенде, Аллах Тааланы көп эскерип ажылык кылгандар дейт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз орозо кармай турган болсок, Аллах Тааланы көп эскерели. Биз ажылык умра кыла турган болсок, Аллах Тааланы көп эскерели. Дагы биз башка ибадаттарды, башка бир амалдарды кыла турган болсок, Аллах Тааланы көп эстей турган болсок, биз Аллах Таалага эң сүйкүмдүү адамдардын катарына кошулат экенбиз. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, зикирди кылып аткан кезде анын адептери бар, анын жолдору бар. Биз ушул нерсени дагы үйрөнүп, ошол зикирдин дагы адептерин сакташыбыз керек болуп эсептелет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул эң чоң зикир бул Куран болуп эсептелет. Биз Куранды үйрөнүшүбүз керек. Куран окуганды үйрөнүп, ар дайым ошол Куранга байланышыбыз керек. Анткени Куран бул эң чоң зикир. Курандын ар бир тамгасына сиз 10 сооп аласыз. Бул деген 10 жол зикир кылдыңыз деген. Бассаңыз, турсаңыз Куран окуй турган болсоңуз, сиз Аллах Тааланын зикирине байланган болуп эсептелет. Албетте Куран окуучулардын даражасы бул дүйнө жана акыретте аябай бийик болот. Аллах Таала баарыбызды ар дайым өзүн эскерип жүрүүгө тафик берсин. Акыретте жана бул дүйнөдө бизди баарыбызды Аллах Таала бириндигибизди ынтымагын сактап, кыямат күнүндө бизди Фирдавс айла бейишине киргизген болсун. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.